Bismillahirrahmanirrahim. Mейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болгон болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда саясат ушунчалык күчөп атат. Жада калса ошол саясатта жүргөн ошол саясатчылардагы өздөрүнүн арасында сөз кылбай, ошол саясатчыларды байкап отурган жөнөкөй эле бир карапайым эл саясатчы болуп кетти. Тиги саясатчы андай кылып жүрдү, бул мындай кылып жүрдү, тиги ал жакка барып уят болду. Тиги болсо ал ишти кылбай эле жөн эле жүрөт. Бул болсо жөн эле иш кылбай, жанагы убадаларын аткарбай мындай кылып жүрөт. Же болбосо тигинин төшөк маселесине чейин кирип кетишти. Мына ушундай сценаларды таратышып, бүгүн бүт баары саясатчы болуп, ошонун артында ар бир инсан сөз ташыгыч, ар бир инсан ушакчы болуп калды. Бул бүгүнкү күндө эң өкүнүчтүү маселелердин бирөөсү. Албетте бул нерсени айтуу менен ал нерсени кайра жайганга тете болуп атат. Бирок бул нерсени айтпай койсоң, балким Аллах Тааланын эскертүү момундарга пайда болот деген аятын эстеп алып, дагы мына ушул сөздү, мына ушул хадисти сиздерге жеткирип коеюн дедим. Билесиздерби, бүгүнкү күндө инсандардын көзү менен күнөө кылуусу, же болбосо бир колу менен күнөө кылуусу, же буту менен, же тили менен, кайсыл жол менен болбосун, мына ушул заманда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, акыркы кыямат кайымдын адамдары, мына ушул акыркы үммөт ушул дин кармаганда чокту, кармагандай эле кармашат ушул динди дегендей, бүгүнкү күндө көпчүлүк инсандар мына ушул өзүн күнөөдөн алыс кыла албай калды. Анткени бүт баарыбыз эле саясатчы болуп, ар кимди жамандап, мына ушул ушакчы болуп калдык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул тууралуу өзүнүн куттуу хадисинде айтат. Кафа бил мар'i исман юхаддиса би кулли ма сами'a. Инсанга жетиштүү болот дейт. Ошол эмне нерсени укса, ошол нерсени айтуу, бул күнөө катары инсанга жетиштүү болот дейт. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбарыбыз айтат, адам эмне нерсени укса, ошол нерсени инсандарга айта берүү. Же бир ушак нерсени уктуу, ал нерсени башка бирөөгө жеткирүү дагы бул күнөө катары инсанга жетиштүү деди. Бүгүнкү күндө биз кандай күнөөгө баттык? Эмнелер менен алектенип атабыз? Оозубуздан бир жакшы сөз чыктыбы? Качан көрсө бирөөлөрдү жамандамай, качан көрсө бирөөлөргө жаман сөз айтмай, качан көрсөң жаман нерсе эмес жазмай. Тиги болсо мындай болуп кетиптир, сен ал менен ишиң эмне? Же ал саңа бир нерсе кылып бербей атабы? Же сен ал нерсени айтсаң ал өзгөрүлүп кетеби? Ал өзгөрбөйт. Сен айтсаң дагы ошол бойдон тура берет, айтпасаң дагы ошол бойдон тура берет. Ошол үчүн бирөөнүн күнөөсүн же болбосо бирөөнүн кемчилигин оңдойн деп өзүңдүн адебиңди бузуп алба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде айтат: "Ла ядхулул жанна каттат". Бул адамдар арасында сөз ташыган адам бул бейишке кирбейт деп айткан пайгамбарыбыз. Ошол үчүн келиңиздер туугандар. Кайсыл эле жерде болбойлу, бул саясатты эмес, кайсыл эле жерде болбойлу, эгерде уккан нерсеңиз мындай достоверный эмеспи, азыркы тил менен айтканда, башка бирөөгө айтпаңыз. Ал нерсе чындыкка жарашабы, айтыңыз. Ошол үчүн Аллахтын динин айтыңыз. Аллахтын дини бул чыныгы дин. Аллахтын дини эч качан бир жеринен кемчилик чыкпайт. Инсандар кемчиликтүү, бирок Аллахтын дини кемчиликсиз. Анткени Аллахтын дини Куран менен түзүлгөн. Пайгамбарыбыздын хадиси менен түзүлгөн. Куран, хадис, мына ушул нерселерге амал кылыңыз, мына ушул нерселерди сүйлөңүз. Ал саясатты эмне кыласыз? Ал саясатты сүйлөгөн сайын сиздин жүрөгүңүз ушунчалык карары берет. Анткени билесизби? Бирөөнүн айыбын айтуу менен ошол айыпты өзүңүзгө дагы ыраа көрүп каласыз барып. Андан көрө ал нерсени сүйлөбөй коюңуз. Илгери айтып калчу. Эгер жаман нерсе көрсөң, бир суу менен кошуп аны төгүп сал депчи. Же бирөө сага жаман нерсе айтса, аны суу менен кошуп төгүп сал депчи.
Анткени бул кыска жашоо. Алымдар айткандай, бул дүйнө жашоосу келдиң, кеттиң. Болду. Андан башка бул баягы 1000 жыл, 2000 жыл жашаган доор өттү уже. А бизде мына ушундай доор келди. Көп болсо 80 жыл жашайсыз. Көп болсо 60 жыл жашайсыз. Мына ушул кичинекей бир өмүрүңүздү, кичинекей бир жашооңузду ушак менен өткөрүп албаңыз. Саясат менен өткөрүп албаңыз. Бирөөлөрдү жамандоо менен өткөрүп албаңыз. Жакшылык нерселер менен өткөрүңүз. Өзүңүзгө бир илим алыңыз. Кур'ан үйрөнүңүз. Балдарыңызды жакшы тарбиялаңыз. Мына ушундай нерселер менен алектенсеңиз, ал саясатты койчу деп өзүңүз эле баягы ошол саясаттардан чыгып, өзүңүз эле ар ким өзүнүн ишин кылып калат. Ошол үчүн бул дүйнөдө жаман сөз сүйлөп күнөөгө баткандан көрөп, жакшы сөз сүйлөп туруп, бейиште даражаңызды көтөрүңүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.